силер тынбай өчүрүп атасыңар светти. Кандай болот алардын жылуулугу бүгүн? Мына коомчулук бүт азыр СМСтер жазып атат, звонок кылып атат. Дагы тынбай ошолор иштеп, мына билгизбей атат, силердин эмеңерди жаап атат алар. Эмне үчүн мындай жаап жашырасыңар? Графикти ачык айтып койгула, эл ошого даяр болуш керек да. Мына свет мына районда, мына айылда бүгүн свет мынанча саат болбойт деп койсоңор, эл ошого даяр болот. Эл бардыгына макул. Бирок ачык айкын айтып коюшубуз керек да, урматтуу министр. Электр энергиясынын абалы ушул экенин биз мына бүгүн күбө болуп атабыз. Сиздердин ушу элден ушундай маалыматты жашырганыңыздар бүгүнкү күндө себеп болуп атат да. Коомчулукта чоң нааразычылык пайда болуп атат. Сиздер мына азыр Дастан Далабаевич светти өчүрүү боюнча сураса, биз график бардыгы бар мына деп көрсөтүп атасыздар да. Эмне үчүн ушуларды сиздин пресс-службаңыз бар, ушуну СМИ аркылуу бербейсиздер? Элге толук маалымат жеткен жок да. Ушу негиз болуп атат да. Сиз азыр бул жерде актанып атасыз. Мына кышка даярбыз деп ОЗУП боюнча каралып атканда тынбай айткансыздар да. Азыр айтып атасыз, мен бошотуп бергенге даярмын деп. Адам кызматтан жетекчи деген мындай урматтуу Талайбек Омукевич, бул жерде бардык эл өкүлдөрү отурат. Элдин көйгөйүн айтып атат. Мындай докчуланбай, орун басарларыңызды ээрчитип алып туруп, кызматтан өз каламыңыз менен кетип да үйрөнүш керек да. Бул жерде эме кылбаш керек. Бул уже факт болуп калды да. Сиздер тынбай айткансыңар, электр энергиясы өчүрүлбөйт деп. Мына азыр бүт коллегалар айтып атат да. Азыр бул жерде мына сиз бардыгын жаап жашырып, ушул элде чоң нааразычылык болуп калды да. Кийинки мына 2 жылдан бери ушундай болуп атат да. Жерлерде светтер өчүрүлүп болуп атат. Кийинки жылга прогноз кандай, мисалы? Кийинки жылга прогноз, метеорологдордун прогнозу боюнча сонун күтүлүшү быйылкы жылга караганда көбүрөөк. Азыр мен цифралап айта албайм, бирок мөңгүлөр, карлар былтыркы салыштырмалуу быйыл көп. Жетекчилик эми сиз мен түшүнөт элем, эгер башка бир тармактан келип отуруп калсаңыз, былтыр биз сизди өткөндө сизди дайындап атканда, шайлап атканыбызда ушул жерде сиз өмүр бою менимче ушул тармакта иштеп келатасыз да. Сиз бардык нерсеге даяр болосуз. Биздин сизден болгон үмүтүбүз аябай чоң эле да. Сиз мындайча айтканда актай албай калып атасыз да, урматтуу министр. Мына жерлердеги мен чоң ыраазычылык айтам монтерлоруңузга. Мына сиздердин шалакылыгыңыздардан ошолор түнү менен талааларда авария болгон жерлерде карларды малтап иштеп жүрүшөт да. Ошолорду кыйнап койдуңар жердеги кызматкерлериңерди. Кышка даярдык. Мына азыр Ош шаарында боюнча айтып атасыз өчүрүү. Ал жерде көп кабаттуу үйлөр, Ош жылуулук ишканасына караштуу көп кабаттуу үйлөр, электр энергия менен ысыган үйлөр бар. А силер тынбай өчүрүп атасыңар светти. Кандай болот алардын жылуулугу бүгүн? Мына коомчулук бүт азыр СМСтер жазып атат, звонок кылып атат. Дагы тынбай ошолор иштеп, мына билгизбей атат, силердин эмеңерди жаап атат алар. Эмне үчүн мындай жаап жашырасыңар? Графикти ачык айтып койгула, эл ошого даяр болуш керек да. Мына свет мына районда, мына айылда бүгүн свет мынанча саат болбойт деп койсоңор, эл ошого даяр болот. Эл бардыгына макул. Бирок ачык айкын айтып коюшубуз керек да, урматтуу министр.